Бул мынакей туюк метод менен жасалган калпак. Муну 120 грамм алам. Себеби кичине жүндөн тазаланат да, азыраак кетет. Ошо менен бир 110 граммдай калат да. Ошо 110 граммды тегиз кылып 4кө бөлөм, 4тү да 2ден бөлүп, анан мунун жулуу методдору бар. Муну жөн эле бир тарап илгеркидей кылып жулбайсың, шахмат түрүндө. Себеби бири-бирине байланышы катуу болуп, ошончолук бышык болот. Ошентип анан самын менен иштеп жасайм. Жасап бүткөндөн кийин дагы мен өзүмдүн канааттандырган деңгээлге чейин муну эметем, бышырам да. Кийиси аябай бышык болуш керек. Бышып анан кийин бир деңгээлге жеткенде калып бар. Калыпка салам. Чоңураак размерин чоңураак калыпка салам. Кичинекей калыпка салам. Анан аны таза жууп туруп анан калыпка салып анан кургатам. Муну күнгө да өтө койбойсуң. Таза жуулуш керек. Себеби сапатын жоготуп койбош үчүн. Анан ошо өзүнүн эле ак жүндүн цвети менен калат. Аппак эмес да бул эми ошо. Андан кийин муну кургагандан кийин анан кайра кичине тегиздеп, анан кийин чекесин азыр монтип кезип жыгам мен. Себеби бул бышык болот, жакшынакай. Кооз да көрүнөт. Ошо сайманын бир түрү да ушуну кезип жыгам. Чачыгын кадайм. Кээде жакшынакай саймаларды да сайып коем. Көңүлүм эгер заказ боюнча болуп калса, балдарга умайынан кийин же өздөрү келип заказ беришет. Жанагы саймалы таштын эмесин дагы коюп сайып бердим бирөөлөргө. Ошолордой кылып заказ боюнча жасайм. Бул калпактардан кийин бул калпак мынакей калпак жасап, ошол ар бир калпак жөнүндө, жасаган буюмуң жөнүндө дагы өзүң айта билишиң керек экен да. Көргөзмөлөргө барып жүргөндө мына бөлүнөт экен. Азыр ичкилик уруусу, мына көрсөттүңбү? Ичкилик уруусу мындай тегиз болот экен да, эч кандай кесүү жок. Анан оң канат, сол канат деп ошо бөлүнөт экен. Могу сол канаттык экен да. Туура эле айтып атат бошуңер, сол канат ошо бет маңдай. Азыр ушу биз тарап сол канатка кирген үчүн көпчүлүк ушуну жактырышты да, негедир. Азыр заказдардын көбүнө ушу алдын ушундай кылып берип атат. Түндүк тараптан эки жагынан дейт, бирок негизинен ошо жасагандарымды жактырышып атат. Ошо айтканы боюнча жасап берип атам. Ошол анан илгери баягы кесүү, күчүү, кыркуу дегендер жок учурда эле кыргыз жүн койду багышкан да. Ошондо ушундай туюк метод менен жасашкан экен. Илгеричи анан кийин кайталанбай калган. Бирок мен бир тайкем бар эле да. Апамды ээрчип аркасынан барчумун. Ошо барганда ошо тайкемдин кийин изилдесем, калпагын таппай койдум. Калпагын алып бер десе, көтөрсөм ушунчалык оор эле да. Анан точно билем да ошол туюк болчу да. Бирок төбөсү пас болчу аныкычы, жанагы тебетейлердин башындай болот го. Ушундай 4 бурчтук келген тетиги эмедей. Ошол эсимде да эми аз изилдесем, сурасам жок, балдары жок кылып сактап атыптыр да, эски буюмду көпчүлүгү жок кылып коюшат го. Тайкеңиз кайсыл жактан эле? Тайкем ушул сайдын башы эле тайкелерим болот мен, Сатыкей уруусу. Бер жагында Сатыкей Оготур уруусу, атам Оготур уруусунан да. Барып чоңуңар Сарууга киресиз. Сарууга киребиз барыбыз. Негизгисинен ушу калпакты кайсы жылдардан бери жасап баштадыңыз? Калпакты биринчи жолу баш кийимдерди ар түрлүү кылып жасап жүрдүм. Желетта жасадым, уютуп үйрөнгөнү боюнча иштей баштадым. Таласта көчмөндөр оюну болду го. Ошондо бир аракет кылып көрөйүнчү деп жасап, анан монтип уютуп койдум го азыр мынакей. Монтип кошо. Анда мен могу жерге көчмөндөрдүн оюнун салдым. Ушундай кылыпчы. Өтө жакшы чыккан жок. Биринчи жолу ошо жака барып саттым да. Ана жерден карап көрүп өзгөчө экен дешип алышты. 2 калпагын сатып алышты. Анан ушунун үстүнөн иштей баштадым да. Ошодон баштап 2019-тан баштап. Негизгисинен өзүңүз бир мындай эсеп кылып көргөн эмеспсиңиз? Жылына бир канча калпак же бир айда канча калпак жасайсыз? Башында калпактарым билгендер гана алып выставкага, эки жакка чыгармайынча билбейт эле да. Азыр Кудайга шүгүр, 2 жылдан бери, 2024-25тен бери калпактардын саны эсептеп айта албайм, бирок
жакшы эле барып калды. Быйыл эле 2025-тин башынан баштап бир канчаны жасап койдум. Январдын февраль ичинде бир 25 жасалды да, 25ке барып калды. Анан баягы ар сезондо экен да бу дагы. Негизинен баягы выставкаларга даярданам менчи. Ошол жерде көбүрөөк чыгаразың, көбүрөөк эл келет да. Анан кийин алар да баалашат. Ошон үчүн ошол учурда жакшы бир жок дегенде 20дан ашырып жасап барам да. Ошого аракет кылам.